Саламатсызбы, урматтуу Азаттык үналгысынын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биздин студияда конокто Орусиядан Кыргызстанга COVID-19 пандемиясы абдан курч күчөп турган маалда өз эрки менен келип, кыргызстандык дарыгерлерге жардам берген жаш ординатор дарыгерлер отурат. Алар бул маалда кандай көйгөйлөргө учурады, кыргыз медицинасындагы кыйынчылыктар тууралуу бизге айтып бермекчи. Биздин студиянын коноктору Султанбек Өмүрбеков, врач-невролог, Талантбек Ахун уулу, врач-анестезиолог, реаниматолог жана биз менен скайп аркылуу түз байланышта Жаңыл мырза Бакирдин кызы турат. Саламатсыздарбы? Хотела силер абдан оор маалда келип, эми оору басаңдап калды да. Кайтуу мезгили келдиби? Качан кетесиңер эми? Это на данный момент остается под открытым вопросом, потому что Бул суроо чындыгында азыр жоопсуз болууда. Биз бир ай иштеп, андан соң кетебиз деген ой менен эле келгенбиз. Москвадагы кыргыз элчилигине барганыбызда иштөө шартыбызды ушундай түшүндүрүшкөн. Окугандар окуусуна, иштегендер жумушуна убактылуу өргүүгө бир айга деп арыз жазып келе бергенбиз. Бирок мына бир эмес экинчи айдан ашты. Биз ишибизге кайта албай жатабыз. Этого времени мы до сих пор никак не можем вернуться. И у многих работа начиналась еще в середине августа. Көптөрдүн Орусиядагы иши августтун ортосунда эле башталган. Маселен, Талант 12 августта эле ишке чыгышы керек болчу. Биз обсервациядагы ишибизди 27 июлда бүтүп, 2 апта карантинде жаттык. Андан соң Орусияга кайталы, ишибизге кайра баралы деп элчиликке, Тышкы иштер министрлигине, Саламат сактоо министрлигине тизмебизди бердик. Бирок азырынча эч кандай жооп ала элекпиз. С организаторами, но никакого отклика мы от них не получили. Вот вернемся. Оору күчөп турган маалда силер эмнеге бул жакка келели деген чечим кабыл алдыңар? Жаңыл мырза, сиз жеке өз чечимиңизди кантип түшүндүрө аласыз? Когда мы находились в Москве, уже начали поступать данные от наших родственников. Биз Москвада жүргөндө тааныштарыбыз, туугандарыбыз чалышып, Кыргызстанда абал аябай курч экенин улам айтып жатышты. Айрыкча дарыгерлер жетишпей жатканы тууралуу кабарлар аябай көп болду. Июндун башында биз мекендеги тааныштарыбыз менен аралыктан байланышып, айрым ооругандарга интернеттен жардам берүүгө аракет кылдык. Бирок мындай абал көпкө созулган жок. Барган сайын дүрбөлөң күчөп, элдин кыйналганына чыдабай калдык. Алыстан жардам берип эле ооруган адамдын жанында боло албаган жаман экен. Ошондо элчилик мекенге жардам берүүчү дарыгерлерди топтоп жатат деген сөз чыгып, биз жардамга баралы деп 12 июнда учуп келдик. Соответственно, 12 июля мы прилетели в Бишкек. Меня распределили в Высокотинскую территориальную больницу, которая находится в городе Кант. Мени Кант шаарындагы Сыката райондук аймактык ооруканасына жиберишти. Мени менен кошо Орусиядан келген 5 кесиптешимди жана Баткенден келген бир ординатор, бир доктурду Кантка жиберишти. Биз барганда баарын түшүндүрүштү. Ал маалда оорукананын директору ооруп жаткан экен. Аны менен жолуга албадык. Бөлүм башчы менен жолуктук. 50 кишилик бир бөлүмгө 2ден дарыгер туура келип жатты. Мага соматикалык, реанимациялык, кардиологиялык жана гинекологиялык бөлүмдөр тийди. Биринчи эле күнү вирус жуктурган 50дөй киши келди. Кардиология менен гинекологиядагылардын абалы канааттандырарлык болгону менен реанимацияда оор абалдагылардын жанын сактоого алып уруштук. Аларды көргөндө абдан эле корктук. И при виде которых там реально начинаешь ужасаться. То, что меня удивило, то, что вроде бы больница из еще со времен советских, но... Мени таң калтырганы оорукана Советтер Союзу маалында эле курулган. Ал учурдан калган ар бир оорукананын ар бир палатасында кычкылтек берчү темир системалар бар эле. Тилекке каршы биз келген маалда ошондой борборлоштурулган системалуу кычкылтек станциялар бир да ооруканада жок экен. Азыркы тапта коронавирусту дарылоонун эки эң негизги багыты адамды кычкылтек жана төмөнкү молекулярдык гепарин менен камсыздоо. Ушул эки нерсе сөзсүз түрдө болушу керек. Ушундан улам элдин баары кычкылтек концентраторлорун издеп жүрүштү. Ал тургай биз Москвадан бул жакка чыгып жатканда бир чемоданыбызды бош калтырып, ага толтура дары кычкылтек концентраторун салып келбедикпи? Мен келген маалда катуу ооруп жаткандар үчүн ооруканада концентраторлор бар экен. Айрымдарга бир эле эмес бир нече концентратор керек болуп жаткан учурларда болду. В то время как тяжелым пациентам требуется до 15-20 литров в минуту кислорода. Султанбек, Жаңыл мырза, силер мындай шарттарды көрүп туруп, ыктыярдуу барган оорукана жетекчилигинен же башка башкаруучулардан толук кандуу элди дарылаганга шарт түзүп бергиле деген талапты койдуңар беле? Сложность, которую я скажу, Мен тушуккан эң оор кыйынчылык реанимацияны талап кылган бейтаптарда болду. Эч жерде реанимация орундары жетишпей жатты.
Айла жок, бейтаптардын жакындарына чалып, дары-дармек алып келүүсүн өтүндүк. Кээде саламаттык сактоо министрлигинен кызматкерлер келишип, биздин проблемаларды жазып кетип жатышты. Анткени менен алардан эч кандай айла амал болгон жок. Проблемабыз чечилбей эле калды. Айласы кеткен бейтаптардын жакындары өз алдынча реанимация жайларын издеп жүрүштү. Сонные койки, это было, наверное, одна из самых таких сложностей. Вот мы с Султаном находились в одной клинике, это временно открыт. Биз Султан экөөбүз убактылуу ачылган госпиталда чогуу иштедик. Чындыгында ал жакта бейтапты толук кандуу дарылоо үчүн эч кандай шарт түзүлбөптүр. Лабораториялык колдоо деген нерсе таптакыр жок. Жабдуу менен диагнозду аныктай албадык. Эң жөнөкөй делген компьютердик томография жок. Дарылардын тартыштыгы курч болду. Биз эмнеге жогоруда айтылгандар жок деп жетекчиликтен сурасак, дарылар кампада жок, ал же бул жабдууну алыш үчүн атайын арыз менен кайрылыш керек деген сыяктуу бир топ жүйөсүз себептерди угуп жүрдүк. Маселен, жаңы келген бейтаптар алгачкы 2-3 күндө дары-дармексиз эле олтуруп калып жатышты. Бейтаптын жакындары гана жан алакетке түшүп, талап кылынган дарыларды таап келип жатты. Были вынуждены их приносить, потому что лечение не требовало отлагать. А у вас мына ушунун баарын көрүп туруп дагы экинчи толкун башталса кайра кайтып келүү ниетиңер барбы? Когда мы вылетали еще, мы шли с таким настроем, что Биз бул жакка аттанганда ыктыярчы катары колубуздан келген жардамды беребиз деп чыкканбыз. Бишкекке келип түшкөндө кайда жиберсе да макул болуп, эң оор делген кызыл зонага баралы. Элге колдон келишинче жардам берели деп суранганбыз. Ушундай оор кырдаалда элге жардам берүү туулган жерге керегибиздин тийгени жакшы эмеспи? Туугандарыбыз, жакындарыбыз бул жакта. Андыктан кайра оору башталса жардамыбызды аябайбыз. и мы не оставим. Жаңыл мырза, сиз ушул 2 айдын ичинде болгон кыйынчылыкты көрүп туруп, Кыргызстандын саламаттык системасында эмнени өзгөртсө болот деген ойго келдиңиз? Деги эле өзгөртүү мүмкүн бекен? Но, к сожалению, вот на примере той же самой Атакановой СВО, которую вы уже упоминали, можно как раз судить о том, что Бизде өз катасын мойнуна алып айтылган сынды туура кабылдап сабак алуу деген нерсе жок экен. Пандемия буга чейин эле болуп келген бир топ көйгөйлөрдүн бетин ачып койду. Алар жаңы эмес болчу. Биз оңдой турган жалгыз гана нерсе андан туура сабак алып системаны оңдойлу. Баары жакшы болду деген менен кыйынчылык жоголуп кетпейт. Биз ар бирибиз өз алдынча кыйналган медицинанын оор жүгүн тартууга аракет кылып келебиз. Бирок бул жетишсиз. Бийлик, саламаттык сактоо министрлиги бул абалды оңдоого белсенмейинче жыйынтык чыкпайт. то есть от людей, которые должны менять стратегии. Силер өз каалооңор менен келдиңер да, бирок тамак жеп, кийим кийип, тиричилик кылышыңар керек да. Мамлекет тарабынан кандайдыр бир камкордук болдубу? Мы получили заработную плату, так же, как все врачи. Башка кыргызстандык дарыгерлердей эле биз да айлыга калдык. Эми көп акча деле эмес. Коронавирус болбогон күндө деле дарыгерлер 5000 сомдук айлык алышат. Айласы кетип, 2-3 ставка менен ар кайсы жумуштарга иштейт. Ушундан улам вирус күчөгөн маалда эл дарыгерсиз калды. Эгерде кыргызстандык дарыгерлердин татыктуу айлык акысы болсо, эртеңкисинен коркпой илимий ачылыштарды, медициналык жаңылыктарды окуп, кабардар боло алса, ага убактысы болсо ал деле кыргызстандык бейтапты заманбап, алдыңкы технологиялар менен дарылай алмакта. Ар бир киши, мейли ал жогорку кызматтагы атка минер болсо да денсоолугу кыйнаса, баары бир дарыгерлерге кайрылат. Ошол чиновниктин өзүнө деле сапаттуу, маанайы жакшы, билимдүү дарыгер дарыласа жагымдуу болот беле? Не было, он попадет на прием к врачу, и ему будет приятно, если его будут лечить знаниями мирового медицинского сообщества. И вот. Золотым стандартом все-таки на данный момент является компьютерная томография. Коронавирусту дарылоодогу эң маанилүү нерсе оорунун динамикасын компьютердик томографиядан кароо. Эң эле жакшысы бейтапты кеминде 2-3 жолу текшериш керек. Бишкекте анын баасы 2000 сомдон жогору. Болгону Бишкек менен Ошто эле бар. Анан кантип оорунун динамикасын карай алышат. Кийинки эле маселе дарылар. Мисалы өпкө таптакыр жарабай адам кыйналып калганда биз Мерапинем дарысын колдонуп жаттык. Анын бир ампуласы 1000 сомдон жогору. 14 күн сайдырыш керек болсо 14 000 сом, томографиянын акчасын кошсоңуз 18-20 000 сом чыгат. Эл 2 ай карантинде ишсиз отурду. Мынча акчаны бейтап үчүн кайдан табат? Эч ким аны ойлонгон жок да. А тут у кого получаются такие деньги? Силердин оюңарча азыр ушул абалды токтоосуз өзгөртүү үчүн эмне кылыш керек? Ну, меня что больше всего огорчило, что на многих постах сидят очень некомпетентные люди. Что до них... Мени абдан кайгыртканы жогорку кызматтагы чечим кабыл алуучу орундарда кесипкө эмес адамдар отурат экен. Аларга кайрылуу дээрлик мүмкүн эмес. Эгер сен кандайдыр бир кызматты ээлеп,
Бир нерсени башкарып турсаң, лидерлик, уюштуруучулук сапатыңды эмнеге көрсөтө албайсың? Эмнеге сага келген эл ташка тийген балыктай болуп жандалбасташы керек? Бир ишти бүтүрүш үчүн министрликте сөзсүз байланышың болуп, кимдер бирөөлөр аркылуу телефон чалмайынча иш бүтпөйт. Башка өлкөлөрдө баары мыйзам деле бүтүп жатпайбы? Маселен, бул жакта кызыл зонада жүргөндө коронавирус болуп ооруп калдым. Саламат сактоо министрлигинин адвокатына кайрылууга туура келди. Убада кылынган керемтени алсамбы деп документтеримди чогултуп жүргөн элем. Министрликтен мага Орусиядан келген кыргызстандык ыктыярчы дарыгерлерге эч кандай керемте төлөнбөйт деп айтышты. Мен анан министрликтин адвокатына кайрылсам, босогодон эле жаман сөздөр менен агрессиясын көрсөттү. Дароо эле мага айлык ал иштеп жатасыңбы? Башка сага эмне керек? Бары иштей бер деп кубалап жиберди. Дарыгерлерге карата зомбулук кылбоо тууралуу мыйзам деле бар. Анткени менен жөнөкөй эле дарыгер министрликке кайрылса, менде болуп куулуп калары талашсыз да. Демек, зомбулук дал ушул министрликтин өзүндө болуп жаткан турбайбы? Мындай мамиле болбош керек. Алардын ордунда кесипкөй, иш билик адамдар отурса, элдин ден соолугу да мынча оор абалга түшмөк эмес. Дарыгерлер да жеңилдемек. Дарыгерлер бул пандемиядан эң көп жабыр тарткандар болду. Канчалаган мыкты доктурлар өтүп кетти. Биз аларга барып топурак сала албай, кызыл зонада чыга албай жүрбөдүкпү? Биздин жогорку жетекчилик тарабынан коргоого алынбай жатканыбыздын өзү да доктурлар үчүн абдан чоң жүрөк оору. Бул жалпы медиктердин жүрөк оорусу. Еще такая боль нашей общей медицины, наверное. Вы все-таки... Анан эмне кенемти албай калдыңызбы? Я вышел с Минздрава, и я сказал себе, что... Мен министрликтин мындай мамилесинен кийин сыртка чыктым да, экинчи аларга кайтып барбайм деп өзүмө сөз бердим. Мага ал акчанын деле кереги жок эле. Болгону мыйзам чегинде гана иш алып барышабы көрөйүн дегем. Ыктыярчы болуп келгенден кийин эмгек акысы жок деле иштеп берүүгө даярмын. Ал акчаны Орусияда иштесем деле тез эле кайра таап алам деңизчи. Бирок эң эле аянычтуусу кыргызстандык оору жуктурган 1000ден ашык кесиптешим кенемти ала албай калганы болууда. Алар дагы деле кыйналып жатышпайбы? Получил на это более-менее исчерпывающий ответ. Ну, ситуация больше такая, что непосредственно наше руководство... Абал чындап эле башкача болду. Биз иштеген оорукананын жетекчилиги бизге жакшы мамиле кылганы менен алар койгон талаптар, сураган нерселерди бийлик берген жок. Дары-дармексиз калып, бейтаптардын жакындарын кыйнаганга аргасыз болдук. Кызыл зонада иштеген дарыгерлер бейтаптар менен байланышып, кирип чыгып жүрсө да оорукананы кир, таза зонага бөлүү деген сыяктуу иштер аткарылбай калды. Себеби аны аткарганга ресурс жок эле. Ошентип баардык дарыгерлер ооруп айыгышты. Мен кыргызстандык дарыгерлер баардык нерседен үмүтүн үзүп салганын көрдүм. Кесиптештерим арызданбайт, шарттарга капа болбой эле айласы жок иштей берет экен. Медиктер бир нерсени өзгөртүүгө умтулбай деле калышыптыр. Бул өтө өкүнүчтүү. Это видели, но у них опущены руки, и они уже не пытаются что-то изменить. Это печально. Лекарства, когда я работал, несколько дней не было. Раза 3, по-моему, за 2 недели. Мен иштеп жатканда бир жуманын ичинде 2-3 ирет дарылар калбай калып жатты. Фраксепарин, Клексан сыяктуу дарыларды айтпай эле коеюн. Жөнөкөй эле гепаринсиз калдык. Антибиотиктер түгөнүп кыйналдык. Айла кеткенде бейтаптардын жакындарынан сурап жаттык. Бир жолу биздин бөлүмгө бир аял түштү. Сатурациясы 45 болуп калыптыр. Бул үчүн көпкө чейин ооруш керек да. Эмнеге кеч келгенин сурасам, аны босогодон оорун жок дешип 3-4 күн киргизбей коюштур. Ошол эле маалда бөлүмдөрдө реанимацияда орун бар эле. Мен аябай ачууландым. Бөлүм башчыга эмнеге деп жулкунуп барсам, ооругандардын баарын алсак, ким дарылайт эле деп кагып койду. Биз кызыл зонадагы дарыгерлер сыртта эмне болуп жатканын билбеппиз. Көрсө көп бейтаптар оорун жок деп кайра артка жиберилип жаткан маалда ичте керебеттер бош турат эле. Ошого абдан ачууландым. Бир бейтап үчүн убакыт өтө маанилүү да. Бир нече күн эмес, саатта өмүрүн сактап калса болот эле да. Аны оорукана жетекчилиги билбейм. Кайсы буйрукка таянып, ушундай бюрократияга алдырып жиберген. Кого-то привозит или самотеком кто-то приходит, тех вообще никого не пускают. Урматтуу Азаттык алгысынын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүн студияда Орусиядан келип өз ыктыяры менен Бишкектеги кызыл зоналарда иштеген дарыгерлер Султанбек Өмүрбеков, Талантбек Ахун уулу жана Бакирдин кызы Жаңыл мырза менен студияда байланышып маек курдук. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуздар.